Анда бізде сөз Қырғыз Республикасының президенттігіне талапкер Мадымаров Адахан Кимсанбаевичті. Келіңіз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу ағалар. Апалар, ежелер, қарындаштар, барыңыздар, қош келдіңіздер. Базарға Құдай берекесін берсін. Жармымыз саттық, жармымыз алдық, турабы? Бүгін ошондой күнбү? Дайым ушундай жакшылыктарда тапкандарыбызга Аллах берекесин берип, кубанычтарда жолуккан күндөрдү насип эткен болсун. Өткөндө аркы четтен берки четке карай туруп өткөрдүк эле. Жыйынды, жолугушууну бүгүн ушундай. Бирок момундай нерсени жасап койгонуңуздарга эч көнө албайм. Мындай сүрөт тартып койгондорго муну жасап аткан азаматтар болсо керек. Муну Абсамат мырза менен Санжар мырзага ыраазычылык билдирип коелу. Мен ушундай ушундай нерселерге такыр көнө албай койдум. Кээ бир кишилер бар экен, ушундайларды жасап, 2-ден 3-төн жасатып, бири бүтсө экинчисин өткөрүп, ушундай көрсөтүп аткандарга биз жөн эле мындай дөңгө чыгып алып эле сүйлөй бергенди жакшы көрөбүз. Элдин арасынан эле ушундай эле болуп жүргөн күндөрдү Аллах насип эткен болсун бизге. Биз ушундай бир кезексиз президенттик шайлоого аттанып калдык. Кезексиз шайлоо болуп атат. Ушул кезексиз шайлоонун кереги жок, ар бир нерсе өзүнүн убагында болсун деп ушул жердеги өткөндө азыр бүгүн Каракулжада эсептеп көрдүк, Мырзакеде. 28 сентябрда өткөргөн экенбиз жолугушууну, сиздер менен. Андан бери 2,5 ай өтүптүр. Ошондо айттык эле биз. Шайлоо таза өтпөсө Кыргызстанда тынчтык болбойт деп. Бүгүн кече баштагы күнү 3 күндөн бери ушул Ош областында жүрүп көрүп атабыз. Баякы биримдик деп жүргөндөрдүн баары башка жака бурулуп алып, башка жака чуркап атат дейт. Мекеним Кыргызстан дегендер менен экөө биригишти дейт. Баардыгы бир атанын балдарындай деп айттым эле сиздерге. Аларга баары бир ким үчүн чуркаш, бирөө үчүн акыры чуркаш керек. Биздин туруктуулугубуз ушунда турат. Мындан 10 жыл баштакы сүйлөгөн сөзүбүздү бүгүн койсо дагы бүгүнкүдөй угулат. Биз кыйшаюусуз келе атабыз. Биз мыйзам, ыйман, тартип деп келе атабыз. Тазалык деп келе атабыз. Мына ошол кээ бир учурларда суроолорду көп беришет да, ушул экөөңөр биригип алып туруп эле иштешсеңиздер болбойбу дейт. Болот, мыкты болот. Бирок эгер ошолор азыр иштеп атабыз, бийлик биз деген азаматтар конституциялык талаага кирсе, мыйзам менен иш алып барса, биригүүгө даярбыз. Маселе жок анда. Андай жол менен барбай, баарын өзүбүз билебиз деген жол менен кетсе, биз ага бара албайбыз. Биз бийликке муктаж эмеспиз. Аны биз 5 октябрда далилдедик. Саламатсызбы Адахан Кимсанбаевич, сизге бир суроо бермекчимин. Себеби сизди колдогон адамдарыңызданбыз. Учурда сиздин Кыргыз Республикасынын президентинин талапкер катары койгондугуңуз үчүн үгүт иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошол мезгилде сиздин Москвага барып, НТН телеканалында сүйлөгөн сөзүңүздү элдер түшүнбөстөн башкача ойдо болушуп, бизден сурап атышат. Ал сөздү билесиз да дейт. Кыргыз болуш үчүн биринчи орус болуш керек деген сөзүңүз, ошон үчүн жогорудагы сөз элге түшүндүрүп койсоңуз сураныч дейт. Ошону түшүнбөдүңүздөрбү? Кыргыз болуш үчүн орус болуш үчүн биринчи кыргыз болуш керек дедим мен. Неге айттым мен? Муну мен айткан жокмун. Муну легендарлуу болуп калган Салижан акам айткан. Салижан ака Жигитов деген болгон. Жаштар билбей калдыбы? Орто муун, улуу муун билет. Кыргыз тил адабият илим ошол академияда Кыргыз тил адабият институтунун директору эле. Ошо кишинин учкул сөздөрү бар, керемет сөздөрү бар. Ошо киши айткан: кыргызга орусча сүйлөмөйүнчө ишенбейт деген. Туура айтканбы? Демек эмне деп жыйынтык чыгарышыбыз керек? Кыргызга биринчи орусча сүйлөш керек деп чыгарып атат.
мен ошону айттым. Кыргыз болуш үчүн биринчи орус болуш керек. Bir nerseni түшүндүрүш үчүн орусча түшүндүрүш керек. Ошондо ишенет. Урматтуу Адаган Кимсанбаев таза шайлоо болбой келген. Болбой калган айдан ачык маалым болуп калды. Мына жерде мындайлак сөздөр жазылыптыр. Эми мен кандай жазсаңыз ошондой окуйун. Урматым менен Бактыгүл дейт. Мен ушул сөздөрдү такыр колдонбостугуну талап кылат элем. Кайсыл Кыргызстандын кай жеринде болбойт. Азыр эле Мырзакеде чыгып сүйлөп атканымда бир мисалдарды келтирип өттүм эле. Түштүк эле старттар деп айтса дагы кошоматчылар ээрчип өзгөн акимибизди алмаштырып мекенчил партиядан отургузуп кечеги жолугууга жолду тазалап милицияларды жолго тизип докладдарын даярдап берди. Башка талапкерлер акча коротуп убаракерчилик тартып калбайбы дейт. Өкүнүчтүү. Эртеңки келечек үчүн, жаркын жашоо үчүн сиздин президент болушуңузду чын жүрөктөн каалайм. Урматым менен Бактыгүл дейт. Рахмат. Бактыгүл, эжемсизби, карындашымсызбы, жеңемсизби, аман болуңуз, бар болуңуз, мугалим болсоңуз керек. Биринчиден, жанакындай деп жаман сөздөр менен айтып аткандар ал адам эмес, эл эмес. Фейктер чыгып атат. Мына ушул соңку 40 күндөн бери ушул телефон деген балее чыккан, ушул фейктер башкарып атат Кыргызстандын элин. Ага көңүл бурбагыла. Биз нарынданбызбы, чүйдөнбү, көлдөнбү, таласпы, ошпу, баткенби? Биз касиеттүү Кыргызстандын элибиз. Өзбөгүң барсынбы, орусуң, карысың барсынбы, дунган, уйгуруң барсынбы, кимиң болсуң да Кыргызстандын калкысың. Мен үчүн эч айырма жок. Айырмасы жок. Бирок мына ушул нерселерди аябай каттуу күчөтүп, күндөн күнгө ыркыратып аткандар жазасын Аллах берсин. Алардын жазасын Аллах берсин. Ушул. Эми биз бөлүнүп атабыз дейт. Бөлүп атат. Жок, эч качан бөлүнбөйт. Мына караңыздар, Өзгөн районунда ошол мага атааңдаш болуп аткан жигиттин атын жетелеп чуркап жүргөн жалаң менин инилерим го. Туурабы? Ушул Өзгөндүн азаматтары го. Штабтарды ачып, баарын жасап чуркап аткандар ошолор го. Кече алар тек гана атты жетелеп башка жака чуркап кетип барды эле, бүгүн бурулуп алып бул жака чуркап атат. Аларга баары бир эптеп чуркаш керек. Мына ушундай да. Эми намыс болбосо ушундай болот экенбиз. Кече биримдик деп кыйкырышып аткан. Мекеним Кыргызстанбыз деп кыйкырышып аткан. А бүгүн башка жака чуркап баратат. Аман болсун. Өз абирлери өзүндө болсун. Анан мына ушул Мадумаровдун ушул киши гана жарайт, ушул киши гана президент болуш керек деп мен штабымды башкарып отурат ким? Теңиртоолук нарындан Кыргызстандагы эң көп мыйзам жазган, эң мыйзамды керемет өздөштүргөн саясатчы Кадырбеков Шембай Дүйшөнбиев деген. Анын орун басары ким? Анын орун басары Масалиев Исхак Абсаматович деген. Биз ушундай тажрыйбалуу, сабаттуу, акылман, чынчыл, таза инсандар менен баратабыз. А жанагында ат жетелеп жүгүргөндөргө карабаңыздар, аларга баары бир. Эртең биз келип калсак, өгүз жетелеп дагы жүгүрүшөт ошолор. Биринчилерден болуп жүгүрөт, караңыздар ушуну. Мен өткөндө мына жерден келатканда көрүп атам да, ар 10 метр жерде бир сүрөттөр илинип турат да, жолдун бүт ээлеп турат. Мына жерде туруп сиздер менен жолугушуп атканымда айттыңыздар эле. Силердин сүрөтүңөр жок деп. Биздин сүрөт силердин жүрөгүңүздөрдө деп айтканбыз. Дагы да ошол сөздү айтам мен. Караңыздар ошондо. Элдин көпчүлүгү бата кылып койсо ушундай болуп калат экен. Алар ошол тал теректи, столбаларды кучактап көчөдө калсын дедик эле. Тооба кылдым, 5-октябрдан бери көчөдө алар. Тооба кылдым мен ошол. Шайлоо таза өтпөсө кандай болот деп сурадыңыздар эле. Шайлоо өтпөсө орун алмашабыз дедик эле. Бүгүн түрмөдөгүлөр бияка чыкты, бияктагыларды түрмөгө киргизип атат. Таза шайлоо өтпөсө дайым ошондой болот. Ушунан Кудай сактасын, элибизге инсап берсин, бийликтеги издеп отурган азаматтарга ыйман берсин.
жакшы туура таза жол менен өсүп ары карай элге башка элдерге тең болгон күндөрүбүздү насип өткөн болсун. Рахмат Бактыгүл айым. Кудай буйурса баягы докладдарын даярдап берип атат деп атасыз. Эми докладдарын даярдап бербесе алар эмнени айтат? Эмнени сүйлөйт? Мен сунуш кылдым эле. Дагы бир жолу кайталайм. Ошондой докладдарды даярдатып, даяр болгон кагаздарды окугандан көрө, момундай болуп суукта аталарды, энелерди, апаларды кыйнагандан көрө, күндө кечинде КТРдан теле таймаш кылса, сиздер элекке салат элеңиздер. Айрыкча өзгөндүктөр биз электи жакшы билебиз. Калта күрүчүн башка кылып, дебзирасын башка кылып элеп берет элек. Акшак пакшактардан бери жакшынакай кылып, бул бозого кетет, бул шөйлөгө кетет, бул кордо кылабыз. Муну кудалар келгенде аш басабыз деп өзүнчө аспияттап. Биз элегенди жакшы билебиз. Мына ошондой элдин элегинен өтүш үчүн сиздер ысык үйдө олтуруп, жамбаштап, чай ичип, маңдайыңыздар терде олтуруп, биздин сөзүбүздү угушуңуздар керек эле. Ошондо салыштырат элеңиздер. Ошондо шайлоо эмес, тандоо болмок. Сиздер тандамаксыздар. Мунун сөзү дурус, мунун ою дурус, мунун көзү дурус. Ошон үчүн тандоо дейт бул шайлоону. А момундай кылып сүрөттөрдү мыктылап илип коюш, ал тандоо эмес. Ал болбойт. Мына ушулар ар бири Бишкекте 80 000 сомдон турат экен. Биз келечекте Кыргызстанды саздан чыгарып кете турган азамат жигитти тандап атабызбы же сулуулардын конкурсун өткөрүп атабызбы? Не кылып атабыз? Ойлонолучу. А сулуулардын конкурсун өткөрүп атабыз десең, бир кишиден башка конкурска катышкан эч ким жок экен го. Жок, ал жерде 18 талапкер бар дейбиз. Бишкектен бери келетам. Кайсыл жерге барсаң, бир эле кишинин сүрөтү турат го. Анын кантип тандайбыз? Ошону жыйынтык чыгаралы, туугандар. Эгерде ошол сүрөттөрдү илүү менен ар бир тал теректи кучактоо менен шайлоо өткөрө турган болсок, кечеки 5 октябрдагыдай болот. Кана, эч бир тал теректи калтырбастан башка партиялар тиздиле. Не болду? Жардам бердиби? Жок. Мен депутат болуп жүргөндө ар бир айыл өкмөткө барып текшерчилем. Улуу моон аксакалдар эсиңиздерде барбы? Мадумар дагы келеби экен деп туруп жадап калган элеңер чогулуштардан. Ошондо кор кылган экенсиңер да мени. Депутат аркаңардан издеп келчиле. Азыр депутатты издеп таппай атасыңар силер. Нени кор кылсаң ошого кор болосуң дейт. Ошондуктан жанакы жерлерди кимдир бирөөлөр туура эмес алып, аны суб арендага берип аткан болсо, айылдык кеңештин депутаттарына кайрылыңыздар. Мыйзам боюнча жерди ижарага ким алса, ошол иштетүү керек. Алган жерди кайра бирөөгө суб арендага бере албайт ал. Ошондо өзгөндө жыйын өткөрүп мен эсимде бар айтканмын. Милициянын начальниги, прокурор, сот, акимдин орун басары, аким, ошолор бүт жерлерди алып алышкан экен. Дыйкандардын терисин сыйырып, 5 эсе кымбат кылып, бөлүп 20 сотиктан ижарага берип калган экен. Болгонбу ушундай окуя? Болгон. Кече эле болгон. Биз унуттук азыр. Азыр эгер кайра башталган болсо, демек Мадумаров 10 жылдан бери депутат эмес экен деп билгиле. Барбы? Демек кайрадан биздин келишүүбүзгө туура келип калыптыр. Саламатсыз Бадахан аке дейт. Мен сизге жолугуу үчүн колдоо максатында чаткалдан келдим дейт. Сиз биздин ажообуз болосуз, Кудай кааласа, ак жол дейт. Рахмат. Мына ушул Зергерден келгендерге, Ири суудан келгендерге, Кайраттан келгендерге, Аюудан келгендерге ишенбесеңиздер да ушул Чаткалдан келгендерге ишенип койгулачы. Мага кээде атайын издеп келишет. Биз Аксыдан келдик. Биз ал жактан бул жактан келдик. Чогулушуңузга чыгып кайрылуу жасап берели деп мен ошолорду чыгарбайм. Эмнеге? Жаман ой кетет. Мадумаров өзү уюштуруптур деген ой кетет деп корком. Ак дили менен ак жүрөгү менен келишет, мен кечирим сурайм ошолордон.
Biz kayırılabız deyip. Жоқ. Men жоқ жерде жыйналып отырып, чайканада, башканада, кайсы жерде болсоңуз сүйлөшө бериңиз. Бирок мени менен келип чогулуштарды андай кылып кайрылбаңыздар. Себеп эл туура эмес түшүнүп калат деп ойлойм. Коркосун. Жаңыраак кийим кийгенден де коркосуң го. Жалаң эркектер көбүрөөк отурасыңар. Мен сиздерге уялбай эле айтып коеюн. Аялыңыздардан да коркобуз. Эң каттуу коркконуш аялдардан коркобуз. Туурабы? Канчага чыктың? 23-кө чыгып эле коркуп калдың. Көрүп атам? Туура, башкалардан сабак ал. Өзүңдүн башыңа келгенде кеч болуп калат. Азамат, бирок 23 жашта мындай ишенимдүүрөөк жүрө бер, балам. Коркуп турган күндөр алдыда. Жакшылык болсун. Тамашалар болсун. Кичине үшүп турганда анча-мынча, Ада саясат деп эле бардык нерсе жаман болуп баратат, Кудай сактасын. Барбы суроо? Өзгөн жерден куш келип салган Кимсанбайч. Рахмат. Мен акыркы 2 шайлоодо президенттикте дагы, парламентке дагы сиз биринчи орун алган Кызылыйкан деген айылдан болгон. Кош келдиң анда. Сен кош келдиң анда. Мен сиздин президенттик башкаруусун колдооңузду билем, айтып жүрөсүз. Мен оюмда да биз сизге ишенебиз да. Сиз ушундай кылабыз десеңиз, сизге ишенебиз, биз ошол колдоо коюп берем, мен коюп берем. Даярбыз сиздин. Бирок сизден кийинки келе турган президент, начар президент келип калса эмне кылабыз? Парламент деген бул кокус жаман президент келип калса, ошого туруштук бере турган орган да турабы? Айтам. Андан көрө ошол парламентке бара турган депутаттарды билем мыйзамды жакшырасыз, чыкытасыз. Сонун мыйзамдар жазып туруп, азыздардын башын байлагандай мыйзам менен байлап туруп, таза бара турган кылып койсок болбойбу деген ой да. Жакшы ой. Биз мыйзамды адамга карап жазбашыбыз керек да. Мыйзам же бар, же жок. Эч качан адамга карап мыйзам жазбашыбыз керек. Мына азыркылар ошондой болуп атат да. Мунол берене мага жагат, бул иштеп турсун. А муноо беренеси чатак экен, мунун иштешин токтотуп туралы дегендер да. Атың ким айда? Данияр. Кеп мыйзамда эмес, кеп адамда. Адамда. Азыркы президенттерден 70 эсе күчтүү укугу бар. Турдакын Усубалиев деген Кыргызстанды жетектеп кетти. 24 жыл Кыргызстандын жетекчиси болду. Бир өтүк оңдой турган күркөсү жок кетти. Андан кийин Абсамат Масалиев деген келди. Бир нан сата турган дүкөнү жок кетти. Алардын ыйгарым укугу азыркы президенттерден 70 эсе күчтүү эле. Жоопкерчилиги 7000 эсе күчтүү эле. Мына биздин Өзгөн районунда эмгек кызыл туусун 2 жолу жеңип алган районбуз. Вагинур Талипов деген иштейт эле. 9 жыл биринчи катчы болуп кетти. Вагинур Талиповдун машинасы жолдон кетип баратканда эмес, Алайбек Мамасадыковдун машинасы келе атканда көчөдө ыйлап аткан балдар дагы токтотуп коет эле апалар. Туурабы? Мына ушул жерде, ушул чарбада ким жана Макаров Коньков деген иштеп кеткен, Жазыда. Жазы деп айтам мен, силер ясы дей бересиңер, мен жазы деп айтам. Мына ушу кишилер Өзгөндөгү ушундай бир керемет канча миң тонна эт тапшырат элек Ош эт комбинатына. Азыр мына жерде бүт айыл болуп кетти ошол. Мына жерде мыкты ферма бар эле. Эң акыркы директор болуп ушул жерде Сатыбалды Маматович иштеп кетти окшойт, Алайбек Мамасадыков иштеп, кийин иштеди ал киши. Кийин чарбалар бөлүнүп кетип башка болгондон кийин. Каримов иштеди ошондой. Мына эми караңыздар. Кеп адамда, мыйзамда эмес. Эгер адам өзү моол жагынан көкүрөгү ток болгон болсо, мыйзамды бекем кармаса, болбосо караңыздар, кече ушул Мадумаров деле кирип алса болот эле деп мага көп киши нааразы болду. Мен айттым. Мыйзам талаасына келсеңер кирем кош кол деп көтөрүп алам дедим. Мыйзам талаасынан чыгып кеттиңер дедим.
конституцияны тебелеп атасыңар. Мен силер менен чогуу бола албайм деп айттым. Ошондуктан президенттик башкаруу болуш керек деп мен 10 жылдан бери жалгыз калып тепки жеп келдим. Менин идеяларымды азыркылар көчүрүп эле алып атат, бирок мен ак таза жол менен барыш керек десем, булар тебелеп тепсөө жолу менен барабыз деп атат. Айырмасы ушул эле иним. Башка айырмасы жок. Дүйнөнү дүңгүрөтүп турган Сталин, дүйнөнү дүңгүрөткөн Сталин каза болуп калганда дүйнөнүн бардык президенттери келишкен жаназасына, биздин тил менен айта берейин. Карап айткан экен да, өтүгүн алмаштырып койгулачы деп. СССРдин жетекчиси болуп турган кишинин ушундай өтүк менен көмгөн уят, эл көрсө уят болот деп, жакшы бир өтүгүн кийгизип койгулачы десе, бир эле өтүгү бар экен абалар. Анын дагы кончу жамалган экен. Аны дагы өзү жамаган экен, нукра өтүкчүнүн баласы катарында. Эми биздин тил менен айтканда, мындай бир бата кылып, бирдеме союп берели деп караса, эсебинде 37 рубль бар экен. 43 рубль, 37 рубль экөөнүн бирөөсү ката кетпейт. Башка тыйыны жок экен. Демек кеп адамда экен да. Конституцияда эмес, мыйзамда эмес. Адамда. Биз адам тандай албай атабыз. Конституция жерге кирсин, 10 жолу алмаштык, аны менен мүйүз чыккан жок башыбызга. Адамда. Мына Исхак Разаковичти караңыздар. Эч нерсе таппай калганда, ошондо дагы биздин азаматтар болгон экен, фейктер. Азыркыдагыдай фейктер. Кандай кылган? Жалган сыйлап, кучактап, куттуктап келип, жеңебизге бир тон белекке берген экен. Ошол тондун жакасыны сөгүп алып, жакасына кагаз жазып, киргизип, кайра тигип коюшкан экен. Москвадан киши чакырып, далилиңер барбы дегенде, ушул жерди ачып, көрсөтүп, далилдеп беребиз деген экен. Мына ушинтип күйдүргөн экенбиз биз азаматтарды. Ошонон кийин Разаковдун жүрөгү каттуу ооруган. Өзүнүн аялы, мен сатып алдым деп койсо керек да, муну биз белекке бергенбиз, кантип далилдейсиңер десе, алып, Россиядан, Москвадан келген комиссиянын алдында алып, жакасын, жанагы жерин сөгүп, баягы жазган момундай кагазды сууруп чыгышкан экен. Адамда илля көп. Биз ушинтип мыктылардын мыктыларын дайым жала жабуу менен жеп келген эле экенбиз. Эми ар бирибизге инсап берсин. Дагы бир жолу айтам, кеп конституцияда эмес. Азыр айтышып атпайбы? Коррупция менен күрөшөйүн десем, конституция мешайт этип атат дейт. Конституциянын тиешеси жок. Ушул жерден айтып кеттим эле сиздерге. Эгерде каргалар келип баштаса, кар жаайт деп белгиле деп. Эгерде чымчыктар эрте менен багымдатта сайрап баштаса, жаз келиптир деп белгиле деп. Эгерде Мадумаровду каралап жатып калган болсо, жакында шайлоо өтөт экен деп белгиле. Ушул эле, ушунан билип койсоңор болот. Ушул жала жапкандарга дагы Аллах иман берсин, инсап берсин. Көрбөгөндөн кийин биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан жалган менен калптын аралыгы канчалык дегенде момунтип койгон. Бул не десе, момундай кылып көрсөткөн. Көз менен кулактын ортосу 4 эле экен. Көзүң менен көргөнүң чындык, бул жак менен укканың жалган деген экен. Мына азыр жанакы Facebook дейсиздер, эмне дейсиздер? Жолборстун, карышкырдын, илбирстин, бүркүттүн сүрөтүн коюшуп алып сайрап аткандардын баары жалган. Алар жок адамдар. Фейк. Мына балдар дагы бутка уруп баштады, демек жыйынды токтотушубуз керек. Рахмат. Дайым күлкүнүн үстүндө, жакшылыктарда, жеңиштерде жолугуп турган күндөрдү насип эткен болсун. Бата бериңиздер. Ким берет? Бүгүн аябай жакшы сөздөр айтылды. Жакшы калуу тилектер болду. Жараткан Аллах Таала ошо тилектерди, ошо жакшы максаттардын бардыгын Адахам Кинсанбаевга насип этсин. Адахам Кинсанбаевдин иманы бакубат болсун.
Ömrü uzun bolsun. Mına bu çoğun taymaşta sayasat meydanında az savaşkan jigitlerin arasında en aldırkı orunda elögü Allah nasip etsin. Жақсылықтарда жолығышамыз. Prezident!